Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Белгородто кабаттуу үйдүн бир кыптасы кыйрады. Москва Киевди айыптоодо. Орусиянын Белгород шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн бир подъезди аткылоодон улам кыйраган тасманы жергиликтүү телеграм-каналдар жарыялашты. Облустун губернатору Вячеслав Катков үй снаряд тийип кыйраганын билдирди. Кыйроодон мет кеткендер бар экени кабарланды, бирок расмий айтыла элек. Телеграм-каналдар болжолдуу көзөмөл камерасынан алып тараткан тасмада подъездин жарылуудан улам кыйраган учуру тартылган. Куткаруу иштери уланып жатат. Урандылардын алдынан бир нече адам куткарылганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги Украина армиясы Белгородду тактикалык .У жана РСЗО ракеталарынан аткылады деп айыптады. Маалыматта ракеталар жана снаряддар атып түшүрүлгөнү, алардын биринин сыныгы көп кабаттуу үйгө тийгени айтылган. Орусиянын коргоо министрлиги мурдараак орус аскерлеринин соккусунан Украинанын тургундарынын каза тапканы үчүн ракеталарды атып түшүргөн Украин куралдуу күчтөрүн айыптап келген. Орусиянын тергөө комитети бул окуяны Украин куралдуу түзүмдөрүнүн Белгород шаарына жасаган чабуулунан снаряд көп кабаттуу үйгө тийди деген жүйө менен теракт катары сыпаттап кылмыш ишин козгоду. Украин аскерлери азырынча буга комментарий бере элек. Тергөө комитети баштапкы маалыматтар боюнча өлгөндөр жана жаракат алгандар бар деп билдирди, бирок так санын атаган жок. Маш телеграм каналы 7 адам мет кеткенин жазды. Таз кеминде 13 киши жабыркаганын билдирди. Учурда көп кабаттуу үйдүн башка подъездеринен тургундарды эвакуациялоо жүрүп жатканы кабарланды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпы 16 батир кыйраганын маалымдап, бирок анда канча адам болгонун ачыктаган жок. Белгород акыркы апталарда Украина аскерлеринин соккусуна кабылып келет. 11 майда соккудан бир адам өлүп, 29 киши жаракат алганы кабарланган. Белгород облусу тараптан Харьков облусуна жана шаарына ракеталык чабуулдар жасалууда. Акыркы күндөрү орус аскерлери аткылоону күчөтүп, облустун түндүк тарабын басып алуу аракетин көрүүдө. Орусия Украинага 2022 жылы 24 февралда кол салган. Булак азаттык. Кыргызстанда орточо айлык акы 34 000 сомду түздү. Кыргызстанда быйыл январь-март айларында бир кызматкердин орточо айлык акысы 34 046 сомду түздү. Бул былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 11%га көп. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги Улуттук статистика комитетине шилтеме кылып маалымдады. Маалыматта эмгек акынын көбөйүшү бардык ишканаларда жана уюмдарда байкалганы белгиленген. Айлык акы дөң жана чекене соода жүгүртүүдө, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо ишканаларында 39,14%, башка тейлөө ишмердиктеринде 41,17%, суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чеки затты алуу 32,18%. Курулуш 32,16%, кен казуу 26%, кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик 22,18%, кыймылсыз мүлк операциялары 22%, транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо тармагында 21,14%га өстү деп жазылган маалыматта. Улуттук статистика комитетинин алдын ала эсептөөлөрү боюнча жыл башынан берки 4 айда ички дөң продукциянын көлөмү 341,17 миллиард сомду түздү. Бул былтыркы ушул мезгилге караганда 107,14% көп. Экономика жана коммерция министрлиги жалпысынан быйыл алгачкы кварталда экономиканын бардык тармактарында оң динамика байкалганын, инфляция басаңдаганын белгилөөдө. Ага ылайык керектөө баа индекси 101,14%ды түзүп, дээрлик 2,5 эсеге жайлады. Кыргыз өкмөтү 2022 жылы бюджеттик кызматкерлердин маяналары менен пенсия, чөлөк пулдарды 2 эсеге чейин көтөргөн. Ал эми 2023 жылдын 9 айында айлык акы былтыркыга салыштырмалуу 25,17%га өсүп, орточо маяна 32,078 сомду түзгөнүн билдирген. Кыргызстанда 12 майдагы расмий курс боюнча 385,31 долларды түзгөн орточо айлык акы Евразия экономикалык биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинен эң аз болду.
болуп саналат. Мисалы, Беларуста орточо айлык акы 638, Арменияда 676, Казакстанда 774, Орусияда 857 долларды түзөт. Булак азаттык. Ошто кызганычтан улам кыздын сабалышы. Жабырлануучу кыз видеону тараткандарга арыз жазды. Ошто түн ичинде кыз кишине белгисиз эркек сабап жаткан видеодогу жабырлануучу кыз ошол видеону таркаткандарга чара көрүүнү суранды. Маалыматка ылайык, Кармалган Ноокат районунда 2001-жылы туулган жарандын үстүнөн анын жарандык некедеги жабыр тарткан аялы арыз жазуудан баш тарткан. Бирок жеке жашообузга кийлигишип, бизди өз ара мамилебизди жалпыга жарыя кылды. Аларга карата чара көрүп бергиле деген мазмунда видеону коомчулукка жарыя кылган адамдардын үстүнөн чара көрүп берүүнү суранып арыз жазышты деп билдирди шаардык милициядан. Ошондой эле кармалган күбөсүнүн үстүнөн укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин үй бүлөлүк зомбулук Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн тергөө кызматы материал топтоп, жаранды 24 саатка административдик негизде камакка алынганы кошумчаланды. Бүгүн Ош шаардык соту тарабынан анын үстүнөн топтолгон материалдар каралып, чечим чыгарылат. Соттун чечими боюнча кошумча маалымат берилет. Эске салсак, кечээ социалдык тармактарда бир эркек адамдын аял кишиге карата зомбулук көрсөтүп жаткан видеосу тараган. Видеодо окуя Ош шаарында болгондугу айтылган. Ош шаардык милициясы кызга зомбулук көрсөткөн деп шектелип, 2001-жылы туулган жаран кармалганын билдирген. Булак Супер Кежи. Бишкекте массаж жасоочу салондордун биринде интимдик кызмат көрсөткөн 8 кыз кармалды. 11-майда массаж салонуна жамынып, интимдик кызмат көрсөтүүчү сойкулкана уюштурган жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13-майда УКМКдан билдиришти. Маалымдалгандай, массаж жасоочу жайда 8 кыз интимдик кызмат көрсөтүп жүргөндүгү аныкталды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, ушул сыяктуу дагы башка фактылар аныкталууда деп айтылат маалыматта. Ага ылайык интимдик жайларды уюштургандар үчүн кылмыш жоопкерчилиги, ошондой эле сойкулукка тартуу жана аны менен алектенүү үчүн административдик жоопкерчилик каралган. Булак Супер Кежи. Камчыбек Ташиев Альфага барды. Бүгүн 13-майда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев орун басарлар менен биргеликте атайын бөлүктүн курман болгон жоокерлерин эскерүү максатында Альфа атайын багыттагы кызматына барды. Анда УКМК төрагасы атайын кызматка сатылып алынган жаңы аскердик техникалык жабдуулар менен таанышты. Белгилей кетсек, атайын кызматы ар дайым жаңы заманбап курал-жарак жана техника менен жабдылып турат. 12-майда Альфа атайын кызматы тарабынан каза болгон кызматкерлерди эскерүү күнү белгиленет. Анткени 2006-жылы 12-майда Альфа атайын кызматы алгачкы аскердик жоготууларга учураган. Булак Супер Кежи. Бишкек Ош жолунда таш кулап унаа кыймылы токтоду. Бүгүн Бишкек Ош жолунун 410-чакырымында таш кулап, Кара Көлдөн Таш көмүргө кеткен жолду жаап калганын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматта автоунаа кыймылы токтотулганы айтылат. Транспорт үчүн чектөө киргизилип, жол кыймылынын коопсуздугу камсыздалууда. Транспорт министрлиги жолду тазалап жатат дешти башкармалыктан. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынан жол ачылганда кабарлай турганын айтты. Булак Спутник Кежи.